Эгерде бир оргундуу сандарды кошууда сен алардын суммасын бат эле эсептеп койсоң, анда сен азаматсың, сага баракелде. А эгерде аларды кошууда бир аз ойлонуп кала турган болсоң, анда бул видео сабак сен үчүн. Анда алгачкы мисалды жазабыз. Эң жеңил бир мисалды жазып алалы. 1 кошуу 1. Сандардын суммасы канчага барабар? Менде 1 алмурут бар болчу. Ал эми сен мага дагы 1 алмурут бердиң. Жалпысынан менде канча алмурут болуп калды? 1, 2. 1 кошуу 1 демек 2ге барабар. Менде 2 алмурут бар. Башка бир мисал дагы аткарып көрөбүз. Кийинки мисал бир аз татаал болсун. Мисалы 3 кошуу 4. 3 кошуу 4. Сумма канчага барабар? Бул жерде дагы мындайча ойлонсок болот. Менде 3 алма бар деп элестет. 1, 2, 3 алма. Ал эми сен мага дагы 4 алма бердиң. 4тү башка түстө көрсөтүп алабыз. 1 алма, 2 алма, 3 алма, 4 алма. Жалпысынан менде канча алма болуп калды? Аны эсептейбиз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Демек жалпысынан менде 7 алма бар. Же болбосо 3 кошуу 4 ал 7ге барабар. Же болбосо ушул эле амалды саногунда дагы аткарсак болот. Эгерде алмуруттар же алмаларды колдонуп чыгаруу бир аз оор боло турган болсо, анда бир саногун колдонобуз. Ал үчүн бир түз сызыкты сызып алабыз. Анда алгач 0ду көрсөтөбүз. Андан кийин 1, 2 сандарды ирети менен көрсөтүп алабыз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Сандарды ирети менен көрсөтүп алдык. Муну биз бир сызгыч деп дагы элестетсек болот. Же болбосо саногун. Анда бул саногунда 3 кошуу 4 амалын аткаруу үчүн саногунда 3тү көрсөтүп алабыз. 3 бул жерде. Жана ага 4тү кошуу үчүн бул жака сандардын чоңоюп бара жаткан жагына 4 санга жылабыз. Же болбосо оң жака 4 санга жылабыз. 3төн баштайбыз. 1, 2, 3, 4. 4 санга жылганыбызда биз 7ге келип токтодук. Демек 3 кошуу 4түн суммасы 7ге барабар. Же болбосо дагы бир мисал аткаралы. 8 кошуу 1 болсун. 8ге 1ди кошуу керек. Анда мындайча дагы элестетсек болот. Менде 8 алма бар болчу. Дагы 1 алманы кошуп алдым. Анда жалпысынан менде канча алма бар? Же болбосо аны саногунда көрсөтөбүз. Саногунда 8ди көрсөтүп алабыз. 8ге 1ди кошсо 9. Демек 8 кошуу 1 ал 9га барабар. Дагы бир канча мисал аткарып көрөбүз. Сандардын суммасын эсептөөдө ар дайым алмурут же болбосо алма же сызгычты колдонуунун кажети жок. Канчалык көп эгерде сандардын суммасын эсептөөгө карата мисалдарды көп иштесе, ошончо алардын суммасын бат эле ооз-эки эсептегенди үйрөнөбүз. Анда бул жерде дагы бир саногун көрсөтүп алабыз. Бул саногун. Бул саногунда анда 5 кошуу 6 амалын аткарабыз. 5 кошуу 6. 6. Сумма канчага барабар? Анда сумманы эсептөө үчүн саногунда 5ти көрсөтүп алабыз. Жана 6 санга оң жака жылабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 санга жылганыбызда биз 11ге келип токтодук. Демек 5 кошуу 6нын суммасы 11ге барабар. Же болбосо 6 кошуу 5тин суммасы канчага барабар? 6 кошуу 5. Аны дагы эсептеп көрөбүз. Саногунда көрсөтөбүз.
Бул жерде алгач саногунда 6-ны көрсөтүп алабыз. 6 бул жерде. Бул 6. Демек 5 санга оң жакка жылабыз. 1, 2, 3, 4, 5. 5 санга оң жакка жылганда 11ге келип токтодук. Демек 6 кошуу 5тин суммасы дагы 11ге барабар. Бул жерде алардын орду гана өзгөрдү, а бирок суммасы өзгөргөн жок. Же болбосо бул амалды алмалардын жардамы менен дагы эсептеп алсак болот. Анда дагы бир мисал аткарып алалы. Бул мисал акыркы мисал болсун. 8 кошуу 7 амалын бул саногунда көрсөтөбүз. Саногунда алардын суммасын эсептейбиз. Анда бул саногунда 8ди көрсөтүп алуубуз керек. Бул жери 8. Жана ага дагы 7ни кошобуз. Демек 7 санга оң жакка жылабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 санга оң жакка жылганда 15ге келип токтодук. Демек бул сандардын суммасы 15ге барабар. Сандардын суммасын туура эсептөө үчүн ар дайым алмаларды же болбосо бул сыяктуу сызгычты же саногун колдонуунун кажети жок. Канчалык көп биз мисалдарды көп аткарсак, туура жана так сандарды кошо алабыз.